Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде 4-нчү видео. Акыркы видеороликте биз балансыбызды $200.000 чейин, точнее $200 чейин көтөргөн элек да и бүгүн биз торговлябызды, өзүбүздүн марафонубузду дальше улантабыз, достор. Бүгүн бизде понедельник, рыноктордун ачылышы күнү да, получается, понедельниктен пятницага чейин бизде активдештирип, биздин каналыбызда, VIP ботубузда дагы сигналдар жөнөтүлө баштайт. Бул жасалма интеллект да и жасалма интеллект бизде биржевой котировкалардан анализдеп сигналыбызды жөнөтөт да. Бүгүн биз силер менен ушул бот менен торговля кылабыз. 1-2 сделка ачабыз да. Биринчи сделкабыз $10, экинчи сделкабыз $20 болот и потом уже биз аккуратно анти-мартингейл менен жана риск менеджмент жана money менеджмент менен торговля кылып кетебиз да. Итак, давайте биз азыр сигналды күтөлү. Биздин VIP AI трейдер кейжибизде сигнал бериптир уже и кийинки сигналыбыз да азыр 1-2 мүнөттөн кийин жөнөтүлөт, достор. Итак, акыркы сигналыбыз бизде плюсовой болуп жабылыптыр. Мынакей кийинки сигнал келди. Копировать этебиз. Аут швейцарский франк. Биржага киребиз и бул жактан биз биржевой котировканы тандайбыз да. Так, аут швейцарский франк и сделкабызды биз жогору ачышыбыз керек экен. Биз 5 мүнөткө туугандар. 5 мүнөткө давайте $10 ачайлы. Аккуратно, достор, өзүбүздүн риск менеджментибиз менен, өзүбүздүн системабыз менен соода кылабыз. Жана башында сразу түшүндүрүп айтып кетмекчимин, достор, жаңы көрүүчүлөргө. И бул жакта бизде каналыбызда бул ботубузду алсаңыздар болот да, достор. Ботко кошулуш үчүн сиздер боттун өзүнөн регистрация өтүшүңөр керек болот, же болбосо биздин реферальный ссылкабыздан регистрация өтүшүңүздөр керек болот да. Бул жакта биржевой котировкалар эртеден саат 8ден баштап түнкү саат 3кө чейин сигналдар жөнөтө берет да. Жасалма интеллект өзү анализдеп 27 индикаторду колдонуп бул жакта жөнөтүлөт да, достор. Мынакей информацияны окусаңыздар болот. И бул ботко кошулуш үчүн сиздердин балансыңыздарда, чтобы пожизненно иштеп туруш үчүн да, бул бот балансыңыздарда $20 болушу керек да. Вот. И дальше сиздер ушул $20 менен же болбосо даже көбүрөөк сумма менен сиздер бул жакта сигнал аркылуу, бот аркылуу сигналдар менен соода кылсаңыздар болот да. И также, достор, өзүбүздүн биздин каналыбыз дагы бар. По сигналы мынакей бул жакта тоже сигналдар келет. Бул жакта бирок мен өзүмдүн сделкаларымды жөнөтөм и бул жакта менин обученияларым дагы бар, достор да. Мынакей бул жакта сообщенияларды закрепленный да. Бул жакта мен обученияларымды полностью ушул жака жүктөп киргизип койгонмун, достор да. Бул жакта где-то приблизительно бир 100дөй видео болот да, и ушунун баардыгын мен тактап иреттеп койгонмун, кандай башташ керек экенин. И минимальный сумма менен да, биз $50 менен биз обучение кылып $100.000 чейин жеткилген стратегияны, системаны жана баардык ушул стратегияларды мен уже киргизип койгонмун, достор да. Сиздер да кошула алсаңыздар болот. Бул жака кошулуш үчүн сиздер кичине реальныйраак сумма менен киришиңиздер керек болот да. Где-то бир $70 да. $70 азыр сом менен которгондо бир 5-6 миң сом эле болуп калат да, достор. Ошондуктан сиздер бул жакта не только сигнал аласыздар да, но и обучение аласыздар, достор да. Ошон үчүн ким реально трейдингди үйрөнгүсү келсе, достор, телеграмга өтүп жазыңыздар. Телеграмдын ссылкасы ушул эле видеонун описаниясында болот, комментариянын башында, же ушул жактан өтүп жазып катталып алсаңыздар болот, достор да. Акыркы обученияларыбызда мынакей бизде марафонубуз да, мынакей биринчи марафонубуз 4 күн мурун чыгыптыр эле. $10 менен $1000 чейин марафон да. То есть бул жакта бизде бул 2 видеоролик, давайте дагы обновление кылайын. Бул жакта 3 видеоролик болуп чыккан да. Мынакей ушул видеороликтен баштап мен азыр марафон кылып сиздерге дагы бир жолу поверхностно дагы кайталап түшүндүрүп айткым келип жатат да, достор. Мен бул жакта өзүмдүн системамды, стратегиямды жана эмнелерди колдонуш керек, инструменттерди айтып түшүндүрүп кайталай беремин, достор да. Силер айта бербегиле, кайталай берет экенсиздер. Ошондуктан, достор, баардыгы эле
бул кайталоо бардыгы эле пайдалуу достор. Анткени даже опытный трейдерлер өзүнүн системасынан кайтып кетиши мүмкүн да. Башка трейдерди көрүп калышы мүмкүн. Башка трейдинг стратегияны негизинде бардык эле стратегиялар иштейт достор да. Бардык эле сигналдар, бардык эле анализдер, стратегиялар, паттерндар иштейт. Просто сиздер ошол кайталап турушуңуздар керек да. Мен бекеринен бардык нерсени кайталабайм, чтобы сиздерге бардыгы түшүнүктүү болуп, ушул системаны мен сиздерге толук мындай сиңирип түшүндүргүдөй видеороликтер тартып, кайрадан башынан ушундай 50 видеоролик, 60 видеоролик марафондорду кантип разгонять этем, ушулардын бардыгын пошагово айтып, үйрөтүп түшүндүрөм достор да. Ошон үчүн канал катталабыз достор. И жана биздин каналыбызга, жана биздин командабызга дагы каттала кетсеңиздер аябай ыраазычылык билдирет элем достор. Анткени биздин каналыбызда азыр уже 6000 подписчик болуп калды. Телеграмыбызда да даже 7000 болуп калыптыр бүгүн мынакей. И ушул каналыбызда бизде бардыгы официально, бардыгын ушул жака мен информацияларды жүктөймүн достор да. Вот. И если биз Кыргызстанда ушундай бир чоң сообщество болсок, достор, аябай жакшы болот да, потому что Кыргызстанда орусча эмес, даже англисче эмес, а именно ушу кыргызча аудиторияны өзүбүздү мындай чоңойтуп, кеңейтип алсак аябай жакшы болот да. Жөн эле катталып коесуздар, маалыматтар келет, возможно, даже и катталып койсоңуздар 1 жылдан кийин, возможно, дагы өзгөрүш дагы болуп кетиши мүмкүн да достор. Ошон үчүн катталабыз да. Так, биринчи сделкабыз плюсовой болду. Ботубуз сигналыбызды плюсовой кылып жаап берди. И азыр биз система анти-мартингейланы колдонобуз достор. Биз 18-19 долларга ачышыбыз керек болот достор да. Биз система мартингейлден колдонобуз. И 18 долларга биз азыр кийинки сигналыбызга даярданабыз достор. Мынакей бизде сигналыбыз бул жакта плюсовой болуп жабылды, но почему-то бот бизде азыр бул жакта минусовой болуп жабылды деп көрсөтүп атат достор да. Но биздин сигналыбыз уверенно плюска жабылды достор. Мынакей аут швейцарский франк, мынакей аут швейцарский франк акыркы и сигналыбыз вверх болуп чыкты. И 5 мүнөткө ачабыз деп көрсөтүп атат достор да. Вот видите, сигнал бирок уверенно эле плюска жабылды достор. Бул боттун кээ бир ушундай ошибкасы болушу мүмкүн достор, но өзүңүздөр көргөндөй эле биздин сигналыбыз мына 5 мүнөткө ачылды и караңыздар достор, плюс 43 пунктка сделкабыз плюска жабылды достор. Бул жерде мындай по факту көрсөтүп атамын да. Возможно, бул жерде бот азыр бир аз адашып калды, ошон үчүн негизинде сделкабыз плюска жабылды. Так, дагы бир жолу сигнал жөнөттү. Аут швейцарский франктан 2 мүнөткө жогору деп достор. Биз сумманы өзгөртөбүз и сделкабызды 2 мүнөткө жогоруга ача беребиз достор мынакей. И бул сделкабыз дагы азыр возможно плюска жабылат. И бул жакта биз информацияны окусак болот. Биринчи сигналыбыз бул жакта мынакей. Тоже информация, скользящий средний, кыймыл потенциалы 0,1%, трендтин күчү 50-54%. То есть бул бардыгын жасалма интеллект карап анализдеп 27 индикаторду колдонуп бул жакта сигналыбызды жөнөтөт достор да. Бардыгы прозрачно, жасалма интеллект эч качан алдай албайт. Жасалма интеллект сигналдарды наоборот сиздерге плюска жабылсын деп максималдуу анализдеп жөнөтүлөт достор. Мен акыркы постумда мен киргизген болчумун да, инстаграмда көрсөңүздөр болот. Инстаграмдын профилинин астына калтырып коёмун. Ошол жакта мен айтканмын да, что жасалма интеллект достор 2027-жылы ортончуда жылдарына чейин жасалма интеллект максимально интернеттеги болгон маалыматтарды, адамдардын информацияларын полностью изучать этип бүтөт достор да. И дагы бир ашып кетсе да грубо 3 жыл деп кое берели. 3 жылдан кийин достор жасалма интеллект прям мир реально өзгөрүп кетиши мүмкүн достор. Потому что азыркы учурда жасалма интеллекттин жардамы менен көбү өзүнүн жумуштарын, маалыматтарды алып атышат жана даже интернет тармакта Google деген аябай чоң поисковой сайт, даже YouTube'да жасалма интеллект азыр ушундай активно развиваться этип келатат достор. Ошон үчүн мен дагы ушул тармакка азыр
киришип атамын и бул жасалма интеллект мен ойлоймун акыркы 1,5 жылдын ичинде мен үчүн аябай чоң мындай прогресс болду достор да. Вот ошон үчүн бул сиздерге только жардам катары и сиздер ушундай үйрөнүп акча табышын жардамы менен сиздерге ушул нерсени көрсөтүп жасап разрабатывать этип дальше ушуну өнүктүрүүгө аракеттенебиз достор да. Так, бул жерде бизде сделкабыз минусовой болуп жабылып калды. Так, бул жакта мен давайте $18 2 эсеге көбөйткөндө $39 чейин достор. Үчүнчү попыткабыз болот. Бизде биринчи сделкабыз плюс, экинчи сделкабыз минус болуп калды достор. Булдай ситуацияда мен эми дагы үчүнчү попыткамды колдономун и рисковать этем $39 достор. Мына бул биздин акыркы сделкабыз болуп калат. Балансыбызды биз давайте $160 лимит коюп коелу достор да. $160 чейин если балансыбызды жоготуп ийсек да, сливать этип ийсек, анда биз торговый сессиябызды бүтүрөбүз достор. Кийинки сессиябыз бизде 1 сааттан кийин башталат экен биздин VIP каналыбызда. VIP каналыбызда мен бул жакта VIP каналында ал жакта мен сигналдарымды жөнөтөм да. Ал жака дагы даярданам и кечинде дагы экинчи сессия тоже даярданамын достор. Так, давайте байкайлы, мынакей сделкабыз минусовой болду, бирок биринчи сделкабыз бул жакта плюсовой болгон да могул жерде. Так, давайте кийинки сделкабызга даярданабыз. Азыр сигнал жөнөтөт и ушул сигналыбызга даярдап турайлы. Кийинки сигналыбыз келди. Канадец, японская иена. Копировать этебиз. 1 мүнөткө ылдыйга ачат экенбиз достор. Точнее 5 мүнөткө. Так, канадец, японская иенаны тандайбыз и 5 мүнөткө мен бул жакта сатууга ачамын достор. Кеттик. $39 биз полный минусубузду кайтарабыз. $19 да. $19 кайтарабыз, точнее $18 и плюска чыгып кетебиз достор. Бул система мартингейла. То есть биз анти-мартингейлди колдонуп атабыз и мартингейлди да колдонуп атабыз достор. Мартингейл бул сумманы, убыточный сумманы биз 2 эсеге көбөйтүп анан ачышыбыз керек болот. А анти-мартингейл достор бул ушул разгонго аябай жардам бере турган инструмент да, точнее мындай стратегия дей берсек болот да. Биз $10 ачтыкпы, $10 плюска жапсак, биз выплата $19 алабыз. $19 ошол эле прибыльди кошуп туруп дагы бир жолу сделка ачабыз. То есть ушул схема менен биз 3-4 сделка менен эле балансыбызды $10 где-то бир $100-150 чейин жеткизип койсок болот да. Болгону 4 сделка менен же 3 сделка менен да. Вот бул агрессивный, но зато аз депозитти биз бат ылдамдык менен 4 эле сделка менен бат көтөрүп алсак болот да. И дальше потихоньку акырындык менен биз $1 же болбосо $2 сделка ачып күнүмдүк сигналдарыбызды, сессияларды өткөзүп койсок болот да. Но для себя ушундай баштасаңыздар аябай жакшы да. Анти-мартингейлди колдоносуздар. Если балансыңыздар кичине позволять этсе, лимитиңиздерди кичине узунураак кылып койсоңуздар да, убыточный лимитиңиздерди, анда сиздер ошол үчүнчү коленаңыздарды уже мартингейлди колдонуп кетсеңиздер болот да. Аябай жакшы инструмент достор. Бул уже получается 1 жылдан бери ушул инструментти колдонуп келатамын и бул инструмент менен мен көптөгөн аз сумма менен баштап кеткенмин да. Биринчи обучающий курсумда ушу $50 менен баштап $100,000 чейин жеткенмин. Далее экинчиси марафонду да аткарган болчумун да. Ал жакта мен $1000 менен баштаганмын и азыр болсо кайрадан ушу $20 менен мен так көтөрүп кетким келип жатат достор. Азыр менде счетумда, сейфимде так, давайте байкайлы, мынакей $89,910 бар достор да. Менде $100,000 бар эле, бирок көчө мурда күнү мен өзүм торговля кылып, жана биздин сессиябызда дагы бир аз просадка болуп калды достор. Бизде просадка болгондо сразу торговлябызды токтотобуз и дальше торговля кылбайбыз да. Ушундай просадка болуп, минус $10,000 минус болуп калды да. То есть бул менин лимитим болчу. Ошон үчүн мен соодамды токтоттум да. Азыр $89,000 бар, кайра $100,000 чейин жеткизейин и потом мен уже счеттон, как обычно, вывод кыламын достор да. Так, биздин үчүнчү сделкабыз азыр болсо уверенно плюска жабылып атат и давайте байкайлы да, результатыбыз кандай болот экен. Так, достор, үчүнчү сделкабыз дагы жабылайын деп калды. 20 секунд калды и биздин үчүнчү сделкабыз
плюсовой болду достор. Биз полностью минусубузду кайтардык и плюс кыйла эле прибыльга чыгып кеттик. Көрдүңүздөрбү? Мартин Гейл менен биз балансыбызды биринчи минус болсо, экинчи сделканы биз көбүрөөк прибыль табабыз да. Анткени биз суммабызды 2 эсеге, 2,5 эсеге көбөйтүп койдук да. Так, $2253 болуп калды. Балансыбызды плюс-минус $20 көбөйттүк достор. Кайра мен $10 түшүрөмүн и дальше достор мен уже акырын фиксированный сумма менен же болбосо аккуратно $1 же болбосо $2 торговля кылып уланта беремин достор. Кийинки валютная пара бизде евро GBP OTS да болот. Бул жакта бизде скальпинг болуп атыптыр. Көрүп тургандай деле биздин коридорубуз жана үстүңкү сопротивлениябыз. То есть ушул жерде график жыла баштаптыр. Боковик болуп атыптыр бизде. Азыр биз астыңкы уровеньде жүргөнүн көрүп отурабыз. Бул жерден биз азыр 1 мүнөткө $10 жогору уже ача берсек болот. Ушул жерден график уже көрүп тургандай деле уровеньден подъем болуп башталыптыр. Көрдүңүздөрбү? Резкий свечалар башталды өзгөрүп. Глубиналарын көрдүңүздөр да, чоң болуп башталды. Жашыл свеча болуп и могул жактагыдай болуп атат, көрдүңүздөрбү? Свечалар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 свеча тең полный жогору көздөй кеткен да. Астыңкы поддержкабыздан баштап. Азыр биз дагы ушу развороттон биз ачып атабыз и как раз ушул жерден биз уровеньден график кайтып аткан моментинде биз ачып калдык да. Так, 15 секундка которулойлу и байкайлы достор. 10 секунд, 20 секунд дагы бар сделкабыздын жабылышына. И бул сделкабыз жабылса, биз суммабызды өзгөртпөйбүз достор. Если минуска жабылып кала турган болсо, биз суммабызды 20 эсеге көбөйтүп анан дагы бир жолу попытка кылып ачсак болот достор. Так, $20 коебуз, 1 мүнөткө дагы бир жолу жогоруга ачабыз достор, $20. Кайрадан эле астырак уровеньден дагы бир жолу перезаход кылабыз. Стратегия сиздерге түшүнүктүү болуш керек да. Элементарный стратегия бул жерде. Скальпинг. Бул скальпинг аябай популярный вид стратегии да. Бул скальпинг менен дагы мен аябай көп плюстарга чыкканмын. Бул жакта бизде сатуучу менен жана алуучунун бир уровени белгилейт да. То есть бул жакта бир трейдер болот и трейдер бул жакта, бир эле трейдер эмес, но бардык трейдерлер ушул жакта көрүнүп калат да. То есть бул жакта сатып алып аткандар, сатып алуучулар бул жактан алышат астыдан да, сатуучулар үстүдөн сатат. Сиздер деле ушундай иштесеңиздер болот да. Мисалы, любой вид трейдингде скальпинг иштейт достор. Форекс же болбосо крипто трейдинг же болбосо бинарный опционда иштей берет достор. Так, сделкабыз плюска жабылды, отлично. Кайра $10 суммабызды түшүрөбүз и бул жакта мен 1 мүнөткө дагы бир жолу сделкамды жогору ачып көрөмүн достор. Анткени азыр бизде поддержкабыздан жакшы деле разворот боло элек да. Жакшы деле разворот боло элек, ошон үчүн дагы бир жолу жогоруга ачабыз. Анткени жогорку уровень сопротивления эң үстүдө жүрөт. Ошол жака чейин дагы бир барып келиш керек деп үмүттөнөм да. Так, акыркы 3 секундтар и бул сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Бүгүнкү торговлябызда 1, 2, 3, 4, 5 сделка плюс и 2 минус болуп атат. Давайте балансыбызды $300 чейин жеткизели достор да. Дагы бир сделка ачсак, мисалы 12 же $13 ачсак, балансыбызды жеткиziп коет экенбиз достор да. Давайте дагы бир валютная парага кирели и дагы бир анализ жүргүзөлү. Кийинки валютная пара ГБП японская иена OTS'тен ачабыз. Бизде бул жерде уровень сопротивления пробой 1 мүнөткө бул жакта. Давайте 1 мүнөт эмес, 2 мүнөткө с запасом ачайлычы достор. Бир аз затяжной коррекция болуп калышы мүмкүн. 2 мүнөткө жогору ача беребиз. Эми болсо мындай кылып түшүндүрүп кетейин сиздерге. Бул жерде бизде мынакей сопротивлениябыз мурда могул жерде болуптур эле. Мынакей мурдакы пик. Далее бул жакта бизде мынакей графигибиз түшүп келип туруп кайрадан бизде могул жерде уровенибизди могул жерде пробой кылып атат. Могул сопротивлениябызды и пробой кылып туруп үстүдө закреплять этип атат. Үстүдө белгилеп койду. Үстүнкү уровеньде закреплен болуп калды бул жакта. И бул жерде коробка болуп атат. Мынакей коробка да. Мындай коробка. И бул коробкадан выход дагы бир жолу пенек болуп жогору көздөй кетиш керек достор да. Бул жерде сатып алуучу уровеньде күчүн топтоп атат достор. И дальнейший дагы бир жолу жогору көздөй кетиш керек да. Же болбосо бизде бул жерде мындай дагы бир паттернди белгилеп койсок болот. Бул жерде паттерн бычий флаг деп кое берсек болот да. Бычий флаг.
же болбосо clean да. Вот. Байкайбыз достор, кандай болуп жабылат экен биздин акыркы опционубуз. Так, акыркы 3 секундтар и сонун достор. Акыркы сделкабыз дагы плюска жабылды. Анализибиз толугу менен отрабатывать этти. И бул жерде биз $300 эмес, а $292 чейин эле көтөрүп коюп турубуз достор балансыбызды. Но бул деле результат достор да. Бул деле результат балансыбызды плюс-минус где-то $70-80 көбөйттүк достор да. Болгону бир 15 мүнөттүн ичинде. Ушундай достор. Подробно обученияларыбызга катталыңыздар. Ссылкалардын бардыгы комментариянын башында болот достор. Каналга да катталып кетебиз. Сурооңуздар болсо каналга катталып жазсаңыздар болот. И также биздин VIP чатыбызда сигналдар болуп турат. Биринчи сессия күндүзү саат 3-тө болот, экинчи сессия кечинде саат 9-да болот достор. Кошулабыз обученияларга и жана жардам да керек болсо жазып койсоңуздар болот достор. Всё. Сиздер менен мен Нурсултан. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.